Кайырлы күн достар, бүгүн балаларга жөтөлгенде берүүгө болотун өтө пайдалуу сусын дайындайбыз. Арнама жазылып коюңуздар, алдагы убакта пайдалуу рецепттер менен бөлүшүп отурамын. Сулунун үстүнө салкын суу куюп 2 саатка коюп коябыз. Мейиздин үстүнө кайнап турган ысык суу куюп 10-15 минутка калтырамыз. 10 минуттан соң суун төгөбүз. Ыдысыбызга сулуну, жуулган мейизди салып, үстүнө салкын суу куюп, аралаштырабыз. Кайнагандан кийин көбөгүн аламыз. Какпагын осылай толук жаппай, суу 2 эсе азайганча аял отта кайнатабыз. Кайнап болгондон соң оттан чыгарып, жылы болгонча суутабыз. Жылы суусунду осылай сүзөкөдөн өткөзүп аламыз. Үстүнө бал косуп, балалар жөтөлгенде 2 саат сайын берсе болот. Каналыма жазылып, лайк, коммент калтырыңыздар. Жаңа видеода кездескенче.